Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тесттик суроолорубуз 6 класстагы гидросфера бөлүмүн жыйынтыктоочу суроолор. Анда дептериңерди алып, суроолорду белгилеп отуруңар. Баштадык. Биринчи суроо. Кайсы кубулуш жөнүндө сөз болуп жатат? Кышкысын кургактыктан деңизге, жайкысын деңизден кургактыкка соккон шамал. Бриз, циклон, пассат, муссон. Экинчи суроо. Гидросферанын канча пайызы дүйнөлүк океанга тиешелүү? 54,8%, 97,6%, 96,5%, 93,4%. Үчүнчү суроо. Океан менен кургактыктын ортосунда жүргөн суунун айлануусу кандай аталат? Чоң айлануу, массалык айлануу, айлануу жүрбөйт, кичи айлануу. Төртүнчү суроо. Дүйнөлүк океандын орточо туздуулугу канча промиллеге барабар? 23, 24, 31, 35. Бешинчи суроо. Аянты 91,6 миллион километр квадрат. Суусунун көлөмү 329 миллион километр куб. Эң ири Гвинея, Бискай, Мексика булуңдары бар. Кайсы океан жөнүндө сөз болуп жатат? Тынч, Атлантика, Түндүк муз, Индия океаны. Алтынчы суроо. Ички деңиз кайсы? Кариб, Филиппин, Кара, Каспий. Жетинчи суроо. Океан толкунлары кандайча бөлүнөт? Шамал, ташкын, цунами, басым, ташкын, тайфун, ташкын, басым, ураган, шамал, ташкын, басым. Сегизинчи суроо. Океан, деңиз, көл жана чоң дарыядагы айланасы суу менен курчалган кургактык. Жарым арал, материк, арал, архипелаг. Тогузунчу суроо. Түндүк Американын аянты канча? 54 миллион километр квадрат. 17,8 миллион километр квадрат. 7,6 миллион километр квадрат. 24,2 миллион километр квадрат. 10 суроо. Жер астындагы суулардын туура классификациясын тапкыла. Топурак, грунт, катмар аралык. Мөңгү, бөгөлмө, карсттык. Эски нуктагы, вулкандык, грунттук. Жээктеги, катмар аралык, вулкандык. 11 суроо. Көлдүн деңизден айырмасы эмнеде? Кургактык менен курчалып турушу. Туздуулугу. Пайда болуусу. Түсү. 12 суроо. Эң чоң дарыя алабы кайсы? Нил, Амазонка, Виктория, Янцзы. 13 суроо. Борбордук теңир тоодогу эң ири мөңгү кайсы? Федченко, Семенов, Чоңалай, Эңилчек. 14 суроо. Уюлдук деңиздерде сүзүп жүргөн муз массалары кандай аталат? Көп жылдык тоң, айсберг, мөңгү, муз катмары. Саламатта калыңар.